Сүт сайн менен элдер кандайдыр бир ориентир аз керек болот да. Туура. Ориентир аз керек. Адамдар өзү каяка баратам, кайсы жерде турам, кайсы жерге келдим, каяка барышым керек. Мындан аркы жолум дегенде. Ошондо сандар канча кандай? Сандар бардык нерсе сандан тургандыктан адамдын аты да сандан турат. Адамга ой келет. Ой келгенде атынын негизинде дагы иштейт да. Биз баарыбыз ойлойбуз мен билимим менен депчи. Жок, билимим эмес, ошол учурдагы оюң сага кандай таасир берди? Оюң атыңдан да берет. Атыңдын саны канчага чыгат? Мисалы 8ге чыга турган болсо результат дейт да. Бир секунд. Мондай атат да. Мен кайсы жердемин азыр? Кайсы жерде турам? Ушу сан боюнча туулганым күн, даталарым момундай. Мен кайсы жерде турам дегенди айтып берет. Кандай кыймыл аракет кылсам өзүмдү табам. Бул өтө кыйын. Өзүн таануу мүмкүн эмес. Ошон үчүн билим алуу деп атабыз. Бирок эң жакшы жана кыска жолду берген бул сан, сүт илими да. Бул жерде өзүң туулган күнүң, айың, жылың. Ал жерде мисалы туулган күнүң 21, 14 болушу мүмкүн, айың 2 болушу мүмкүн, 1969 деп коелу да. Мунун ичинде эгер сенде кайсы бир саның жок болсо, бул сенин уже кемчилигиң, бул сенин артка тарткан сапатың бар. Биз билбейбиз да. Мисалы ошон үчүн 21 болгондо 3 болуп атат, 3 санын алып атат. Мында түшүнүк бар экен. Стратегия коюлат экен. Бирок талдоо жок, анализ жүргүзө албайт. Каяктан? Биз баарыбыз анализ жүргүзө алабыз. Бирок айтасың да, мен ойлоп эле атам, жети өлчөп бир кесип эле иш кылып атам, бирок болбой жатат. Ооба, болбойт. Анткени сенин жанагы 9 саныңда бир саның кем болуп турат. Аны каяктан табабыз? Аны биз издейбиз. Аны түшүнбөй, керек болсо бир өмүрүң өтүп кетет. Консультацияга келгенде сенин айың, күнүң, жылыңды эсептеп чыгарып, атыңдын атын чыгарып туруп, азыркы жылыңды, анан сенин ой жүгүртүңдү, сендеги болгон программаны иштеп чыгарып берет. Эгер сен өзүңдөгү программаны билсең, сен кандай экениңди билгенде, сенин ой жүгүртүң кандай экен, ак менен караны кантип бөлүп ажырата аласың, арам менен адалды кантип бөлө аласың. Адам ошол учурда билбейт. Көпчүлүк учурда пайда деп ойлойбуз, бирок үзүрүн көрбөйбүз да. Анын баары сандын негизинде келет. Мисалы, ошол эле 14-үндө төрөлдү деп коелу. 14-үндө төрөлдү, бирок анын 8 саны жок. Результатты көрбөйт, акыркы жыйынтыкты көрбөйт. Бир баскан жерин 45 басат, 100 басат, анан кайра эле чекеге жейт, таяк жөй эле кайра түшөт. Анан меники эле ушундай эмес, башкалардыкы баардыгы жакшы деп түшүнүп болот. Себеп 8 саны жок. Ошондо 8 санды ошол сапатты кантип өстүрүш керек, кантип табыш керек, кантип жашоого алып келиш керек? Мисалы 8 саны жок деп атабыз. Бул сен өмүр бою, мисалы 40 жыл бир жерде иштедиң. Ошол жумуштун жасаган ишиңдин сен тажрыйбалуусуң. Ошол эле жумушту сен башка жакта барып жасай албайсың. Бир гана жасаган ишиңди билесиң. Ал 40 жылдык тажрыйбаң болгон үчүн сен компетенттүүлүгүң ошол жакта болуп атат. Кимдин 8 саны болсо, ал төрөлгөндө эле компетенттүү адам. Тажрыйбалуу, результатка чыккан. Бул өтө кызык. Себеп дегенде ар бир сан маанилүү. 1-ден 9-га чейинки санды гана эсептейбиз. Ошол ар бир санды чечмелеп келгенде, ар бир сан сүйлөп берет. Анын ошо жетекчилиги, элчилиги, мугалимдиги, иштерманы, табарманы, казарманы болуп кете берет да. 81 сапатка айкелдештирип кетебиз да. Бул өтө күчтүү. Муну чагып карап отуруш керек. Ошондо адам 9 кырлуу, 1 сырлуу, 8 кырлуу, 1 сырдуу боло алат. Биз ошого келип атабыз да. Биз андай боло албайбыз, андай идеальный боло албайт, мүмкүн эмес. Дайыма кемчилик бар. Эгер сен идеальный боло турган болсоң, анда сен жоксуң деген бар. Бир акыйкат чындык бар, бул төрөлүү жана өлүү. Башка нерсени сен төрөлдүңбү, билим аласың, өнөсүң, өзөсүң. Илим бул бүгүнкү күн. Ушул сүт илими ошону берип атат. Кантип билимиңди толтурасың, билим аркылуу кантип ийгиликке жете аласың депчи. Ошол эле бизнесте, ошол эле иштеген ишиңде, ошол эле кесип тандоодо, ошол эле турмуш курууда сан абдан маанилүү. Ошол эле турмуш курууда, жупташуу учурунда дагы бул өтө маанилүү. Санга көңүл бурган жакшы. Ошондо бизде жакшы айтат, ойлонуп анан жети өлчөп бир кессеңчи деп. Бул аябай туура да. Төп келет. Өзүн таанууга жардам берип атабы ушунда? Абдан. Кыска жол. Кыска так жол. Сени адаштырбайт. Мисалы, бир адам келди, анын сүйлөшүп отуруп эле биз эч качан
өзүбүздү көрбөйбүз да, сыртты көрөбүз да. Мен оюмду башка жактан алып келип түшүндүрөм сизге. Мен муну каалап жатам же мунун иши мындай деп бир маселени чечип атса, сүт сайылым чеберлери эмне кылат? Туулган күн ай жылын алып туруп эле, анын ой жүгүртүсүнөн эле анын түшүнүгүн, каалоосун чыгарып берет. Бул ачык. Ачык ак барактын бетине эле албетте түшүрүп берет да. Бирок кабыл алуу жок. Мен андай эмесмин деген түшүнүк бар. Анткени бул жеке көз караш, субъективдүү түшүнүк да. Анын бул илимде эмнени берет? Бул сенин жакшы жана жаман, ак, кара дегенди бөлүп көрсөтүп бере алат да. Ошон үчүн консультацияга келишет. Ошон үчүн өзүн билгени өзүн тааныбайт. Бирок биз өзүбүздү тааныбайбыз. Тааныгыбыз да келбейт да. Мага ушул жагат, мага комфортно деп кете беребиз да. Ошо бул адашуу. Адамдар көп убакта өзүбүздү тааныбай, өзүбүздү мындай стресске түшүп атпайбызбы? Стресске түшүп, кыйналып, жол таппай калып атабыз да. Ошондо сүт сайылдын жардамы кандай болот? Бул илимде көпчүлүк учурда мынтип айтат да, адам кризиске түшкөндө же болбосо билим алганда өзүн издеп табат экен, ошондо өзүн түшүнөт экен деп атпайбы? Биз билим алып өзүбүздү таппайбыз көпчүлүк учурда. Бизге сөзсүз түрдө кризис болуш керек. Бир чекеге жешибиз керек да. Ошондо гана изденүү башталат, ошондо ачылыш башталат да. Ансыз болбойт. Билимдүү болгондо ал акылың эле билимдүү болуп калат. Эгер сен басып өткөн жолуң көзүң менен көрүп, кулагың менен угуп, колуң менен кармаган учурда гана ал сенин айкындыгыңды бере алат, чындыкты. Көбүнчө биз көрбөй туруп сүйлөйбүз. Мындай айвирди ачабыз, жакшы көрөбүз. Бул бери жагы 10% адам ушу менен. Ал көрбөйт, укпайт. Бирөөнүн жашоосу менен жашайт. Сүт сайыл илиминде өзүңдү тап, өзүңдү таануу, инсандык өнүгүү, өсүү дегенде 20%-не келе турган болсоң, ал 2 киши кошулуп алып, 3-чү кишини ушактап отурган болот. 3-чү кишинин тагдырын чечип жашайт да. Бул дагы өзүнүн жашоосу менен жашаган жок. Бул жерде билим жок. Бул жерде кризис. Ал адам өзүн таппай жаткан учурда. Бирок кантип биз ушу менен жашайбыз да, 80% адам ушундай жашайт. Азыр бүгүнкү күндө стресс. Стресс дегенде стресс билинбейт. Адам кантип стресс болуп атканын билбейт. Бүгүн курсак ток. Күн чыгып атат, жаратылыш өзүнүн ордунда турат. Ушундай биз стрессти башкача түшүнөбүз да. Бирок ар бир адам өзү стресс экенин түшүнбөйт да. Анткени кысым, өтө көп информация, өтө көп жакшы, өтө көп ысырапкорчулук. Өзүбүз ошону көтөрө албайбыз да, ошондон биз стрессбиз да. Бирөө бизди стресске түшүргөн жок. Бир көйгөй бизди маселени алып келип бизге стресске түшүрбөйт, өзүбүз гана. Даже баардан биз өзүбүздү жоготуп атабыз. Анан эгер талдап келсек, күнөөлүүлөрдү издей беребиз. Ал минтип коюп, тиги мындай же тетияк минтип калды дей беребиз да. Жок, ал менин эле биягымда, акылымда эле. Ал менин каалоом эле. Мисалы, жагат, жакпайт. Ушу жагат, жакпайтты эле ажыратыш керек. Бизде 9 санды карап атпайсызбы? 9 сан 9 түрлүү бөлөт. Өз жат, түшүнөт, түшүнбөйт. Адилеттүү, адилетсиз, акылдуу, акылсыз, чынчыл, чынчыл эмес, сүйөт, сүйбөйт. Руханий эмес, адеп акылабы жок деп бөлөт да. 9 түрлүү бөлүү. Мени түшүнөт, түшүнбөйт деп айтып атпайбы? Мен жардам берем, жардам бергенди билбейт. Мени ойлобойт. Кээ бирөө бир саныбыз бар, натыйжасыз мындан деп. Ал адамдан натыйжа көрбөйт. Бирок анын эле акылындагы нерсе да ал. Ондай суроо бар да. Адамдар ошо ар бир санды плюсу бар, анан минусу бар да. Ооба. Анан ошо адам ушу плюста экенин кантип билет, минуста экенин кантип билет, ушу негизинде өзүнүн минус сапаттарын кантип билет, плюс сапаттарына кантип чыгыш керек, башка Кандай кылса, кандай жол менен. Өзү плюс менен минус деген кандай болот? Плюс менен оң терс. Ооба. Ошондо адам өзү плюста экенин же минуста экенин кантип билет? Эгер адам бир максатты коюп турса, чыныгы бир максаты бар болсо, бул плюста деп түшүнүшүбүз керек. Оң. Анткени анын ичинде күйгөн оту бар. Анын ичинде демилгеси бар, койгон максатына жетүү үчүн. Кыялы деп коелучу. Кыял десек жакшы да, кыялы ошого демилге коюп кадам таштап атат. Кыялы жок адамда көңүлү жок, көңүл коштук. Көңүл эргибейт, эргүүгө келбейт, ийлегенге келбейт да. Эгер адамдын кыялында бар болсо, ал эрте турганга, тоону томкоргонго даяр болуп турат.
ошол койгон максатына жетиш үчүн ийгиликти жаратат да. Ошондо кадамы менен баштайт. Кыялы жок болгондо кайдыгер. Биз көбүнчө эгер биз көңүл бөлө турган болсок, мен минтип атам, мен иштеп атам, мен кийинип атам, өзүм үчүн мен жашап атам, жок, ал кайдыгерликке түшүп калган. Бул эгоизм, өзүмчүлдүк. Кайдыгер безразличие, кызыгы жок да. Күлкүнүчтүү нерсе болсо деле күлгүсү келбейт. Көптөн бери эле көп нерсеге колду минтип үзүп койгон. Барбай деле коем, кылбай деле коем, анын оюн укпай деле коем. Бул кайдыгерлик. Кайдыгерлик. Минтип айтып атпайбы, бакыт издеген, азап чеккен, анан кайдыгер депчи. Азап чеккен болгондо бул күнөөнү издеп, тызылдап, же болбосо мен моундай эле кылып жиберет элем деп аракеттенип атса, бул азап чегип атат да. Оюн жеткире албай атат, кыялына жетпей жатат же ала турган акчасын ала албай жатат. Бул азап чеккен. Напсиси азап чегип турат да, мен азыр жеңем, же мен алып урушам, же болбосо артка кетем, же алдыга кетем деп. Эгер биз адамдарды карасак, кайдыгер болуп калганда, улуусу турабы, кичүүсү турабы, билим алыш керекпи, арыкташым керекпи, толушум керекпи, жанымдагы адам эмне болуп атат дегенди көзү көрбөй калат. Даже көрүп турса дагы түшүнбөйт. Кайдыгер. Мага баары бир аз тоон кулап кетсе дагы дегендей. Бакыт издеген адам бардык нерседен жакшыны көрөт дагы, жолдору өзү ачылып турат. Бул 30% адам ушундайда жашайт да. 30%. Болгону. Жолдо бир кыялды баштап алып, жолдо кыйналып жарым жолго келгенде криз болот да. Ана сүтсай илиминде келиш керек да, сүтсай чеберлеринен консультация алыш керек. Мисалы, азыр могу дайрекке номер жазылат да, 0700 01 0181 номери да. Мен моундай иш кылып атам, бирок болбой жатат. Мен моундай айлык алып иштейм, болбойт. Же болбосо мен эртең мындай кылам. Мен баратсам эле менде ушундай эле боло берет, эшиктер жабык. Мага кол койбойт деген нерселер болсо жазыш керек. Сандын негизи менен. Балким ал адамда азыркы жылы анын жылы эмес. Ал жасай турган ишине анын жылы эмес. Балким бул адам азыр башка ишти жасаш керек, бул башка менен алектенип жатат. Биз билбейбиз да. Мисалы адам 33-кө чейин, 33төн кийин болгондо адамдын ойлогону башка, кылганы башка. Адам ойлоп атат, пландары бар, койгон кыялдары бар, бала кезинен бери тилеген тилектери бар, ошого минтип келатат. Бирок эле иш жүзүнө келгенде теңирден тескери. Түшүнбөйт эмнеге экенин. Ал дагы сандан турат. Мисалы, акылында бардыгын түшүнүп атат, бирок иш жүзүнө келгенде кызыл кандуу. Камчысы колунда. Ойлогонунда камчы көтөргүсү келбейт. Бирок иш жүзүнө келгенде бетме бет келген учурда камчысы даяр. Бул сүтсайдын жакшы бир эмелеринде Бишкекте бир жакшы иш-чаралар болуп турат экен да. Ушу жакын арадагысы эмне иш-чара бар? 24 майда Сүтсай тренинг институтунун Бишкек шаарындагы башкы офисинде чоң мастер-класс болот. Мастер-класстын аталышы билимге толгон адам бактылуу. Себеп дегенде бүгүнкү күндүн талабы билимдүү болушубуз керек экен. Эгер сен бактылуу болом десең, бир ийгиликти жаратам десең, же бир көздөгөн максатың бар болсо, билим керек экен. Билимсиз сен ийгилик жарата албайт экенсиң. Билим бизге эмне берет? Чындыгын айтканда акча берет. Комфортуңду берет. Акчам кайда? Акчам кайда деп издейбиз, бирок билбейбиз кантип жетиш керек экен. Ошонун кыска жолдорун Сүтсай илиминде методологиясы бар. Так берет, кыска жолду берет да, билим. Бул жерде ошол эле ден соолук, ошол эле кесип тандоо, ошол эле өзүнүн инсандык өнүгүүсү, анын жеке көз карашын, анын ден соолугун ошол мастер-класста чагылдырып берели дедик. Бул өтө маанилүү. Себеп дегенде билим алып атабыз, бирок бөлүп жарып алып атабыз. Бул мастер-класста кыска жана так, ар ким өзүнүн немесине жараша, запросуна жараша, каалоосуна жараша алат да. Бул бир. Мастер-классты эмне үчүн өткөрүп жатабыз? Жакында мектеп окуучулары бүтүп атат. Булар келечектеги абитуриенттер. Көпчүлүк учурда ата-эненин көз карашы менен кесип тандабай, бала өзүнүн чыныгы шык жөндөмүнө жараша кесип тандаш керек экен. Ошол боюнча кененирээк маалымат берели деген иш-чарабызды күтүп турабыз да. Бул жерде азыр номер жазылып турат. 0700 01 01 81 номерине жазасыздар, катталасыздар. Бул дем алыш күнү күндүзгү саат 12-де.
келесиздер да кенен отурасыздар. Бул жерде силердин өзүңөр суроо бергенге да мүмкүнчүлүк бар. Балдар кыздарыңарды ээрчите келип өзүңөрдүн кесип тандоодогу ордуңарды көрсөңөр болот. Силердин шык жөндөмүңөргө. Бул аябай сонун мүмкүнчүлүк. Бирок каттоо аркылуу келген жакшы да. Анткени орундар чектелүү. Ошого байланыштуу. Каттоо жүрүп жатат. Каттоо номери 0700 01 01 81 номери. Баасы 600 сом. Баардыгыңыздар үчүн эшик ачык. Андыктан келиңиздер, бүгүн билим алабыз. Билимдин негизинде Сүтсай тренинг институту атайын сиздер үчүн кесип тандоодогу жолдорун көрсөтүп бере турган мыкты мастер-класс. Жакындарыңызга айтыңыздар, өзүңүздөр келиңиздер, жазыңыздар. Мен өзүмдү издеп таппай жатам, көп иш кылып жатам, бирок оюмдагыдай эмес. Мен эртең үй алган жатам, мен эртең машина алган жатам. Ошого жардам бере аласызбы? Менин жылымды эсептеп бересизби деген кайрылуулар бар болсо 0700 01 01 81 номерине жазыңыздар, кайрылыңыздар. Эң негизгиси бир иш баштаарда консультация алып алган жакшы. Сүтсай чеберлери силерге так, даана, анык кылып сиздин берген сурооңузга, маселеңизге жооп бере алат. Ден соолук боюнча, кесип тандоо боюнча, сиздин ой жүгүртүүңүз боюнча, сиздин кыял жоруңуз, сиздин жөндөмдөрүңүздөрдү ачып бергенге жакшы мүмкүнчүлүк. Андыктан жазыңыздар, катталыңыздар, сурооңуздарды берсеңиздер болот.